Кабырдагы 3 суроо бар. Биринчиси динин кайсыл? Экинчиси Раббың ким? Үчүнчүсү араңарга жиберилген адам тууралуу эмне дейсиң? Эми пайгамбарың ким дегени. Чындыгында биз бул дүйнөдө дос жарлар менен жылуу квартираларда жыргап ойноп күлгөп жүргөн болушубуз мүмкүн, бирок акыретте бардыгына жооп беребиз. Кабырдагы 3 суроо. Бул дүйнөдө ойлошубуз мүмкүн, келиме айтып жүрүп, ойноп атам да, айтып атам, ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах дешибиз мүмкүн. Бирок бул дүйнөдө айтып барып, акыретте айта албай калышыбыз мүмкүн. Бул дүйнөдөн кетип атканда айта албай калышыбыз мүмкүн. Себеби бир эле тилде эмес, амал менен болгондо акыретте айтабыз. Себеби иш жүзүндө кылган болушубуз керек да. Эми өтө өкүнүчтүү да. Өтө кыйналып тапкан акчаларыбыздын бардыгын таштап ал жерге кетип атабыз. Суу кабырга кетип атабыз. Досчаларыбыз Куранды окуп, Ясинди окуп кетип калат, бирок кабырда өзүбүз калабыз. Кылган иштерибиз менен чогуу. Ал жерде кыштын суугу, кабырдын суугу, жердин суугу, күнөөлөрдүн суугу, суулуктар биригип ошол жерде жатабыз. Күнөөнүн караңгылыгы, кабырдын караңгылыгы, түндүн караңгылыктар биригип ошол жерде жатабыз. Өзгөчөлүк адамды майытты койгондон кийин адамдар кайра рух берилет экен дагы, адамдар баягы лопаткада топурак таштагандары угулат экен баягы майытка. Маркумга угулат экен. Элестетсеңиз эми ордуга бир өзүңүздү коюп көрүң эле. Тарс топурак таштап атат, сиз ошол жерде жатасыз. Ошол жерде айтат анан. Келдиңби пендем? Жолуга турган күн бар экен го. Бул дүйнөдө эч карабадың эле го. Маани дагы бербедиң эле го. Намаз десе кой. Мына ишин бүтүрүп алайын, бул ишин маанилүүрөөк, сени күтүп тур деген элең го. Мына жолуга турган күн бар экен го дейт да Аллах Таала дагы. Ошол жерде мункар накир келет, ошол жерде жашоо башталат, ошол жерде чыныгы суроо жооп башталат. Ошондуктан кээ бир жаш балдар нариселер өлүп калса, жаш кетиптир деп өкүнбөш керек. Наоборот, тескерисинче, ал сизге күйүнүп атат. Ал жаш бала нарисе бейиште. Ишим ойгон. Бул жер өтө катуу азап болот бул жерде. Бүгүн комфорт зонада жыргап жүрөбүз, күлкүлүү, оюн күлкү, тамашо, сериал, клип, кино, жыргал жашоодо жашайбыз. Бирок бул жерди унутпа, бул жер суук жер, бул жер кабыр жер, бул жер сыз жер. Кышта ол -30 градуста кандай болуп калабыз? Бул жерде келип жатышты бир күн ойлоп көрдүңбү? Бул жерде ойлон, азап өтө катуу болот. Бул жердеги азап өтө катуу болот, урматтуу мекендешим. Мекендешим, бул жердеги суроо жоопко даярданышыбыз керек. Раббың ким? Пайгамбарың ким? Динин кайсыл? Бул жердеги суроо жооп, урматтуу мекендешим. Бул жерде коррупция болбойт, пара берүү болбойт, взятка албайт. Мынтип чекесинен берсең акчаны алып киргизип бере турган жер эмес бул жер. Бул жерде адилеттүүлүк болот. Бул жерде евро долларың тааныбайт. Ооба, бул дүйнөдө жыргап жүрдүк, ойнодук, күлдүк. Бул жер андай нерсени карабайт. Ар бир нерсеге кыпыныга чейин эсептеп жооп беребиз. Эң өкүнүчтүүсү, урматтуу мекендешим, кетип жаткан учурубузда бардык нерсе артта калат экен. Жыйнаган Кытайга барып, Америка, Европа барып тапкан дүйнөбүз бир кадам дагы бизди күзөтүп койбойт. Жакындарыбыз кабыргача келет, бирок кайтып кете берет. Кабырга кире албайт. Кирсе дагы пайда бере албайт. Биз менен кошо кире турган салих амалыбыз, жакшы иштерибиз кирет. Ошол иштерди көбөйтүшүбүз керек. Өзүң дагы таразага коюп көр. Өзүңдүн чындык таразаңа коюп көр. Күнөө ишим көппү, адал ишим көппү? Жакшы ишим көппү, жаман ишим көппү? Арамым көппү, адалым көппү деп өзүңдү өзүң таразала, мына жерге келгенге чейин. Бул жердеги азап катуу болот, бул жердеги суроо жооп катуу болот, урматтуу мекендешим. Ойлон, ойгон.